Өзгөрүлүү бул адамдын жашоосунда маанилүү жана чоң чечим дейм да. Менде бир жүрөгүмдө бир боштук болгондо бар, аны толтура албайсың. Эчтеке менен муну жылдыздар быжырайт, асман таптаза, ай. Анан сарайдын артына барып алып, ошол сезимдерди эстегенде бир ошол ролго кирип кетсем, сөзсүз жаштар чыгат да. Атеист, коммунистмин деген менен корккондо, башына кыйынчылык түшкөндө Кудай деп эле жакасын карып келмес оозуна келип калат да. Көпчүлүгү эле азыр наалый беришет. Ой, Кыргызстан качан өзгөрүлөт? Ал айтат, ай Кайрыбек, бекер эле тазалап атасың дейт. Эртең эле кайра мояктын баары булганат дейт да. Карасаң чын эле ошондой да. Анан эгерде өзүбүз адамдар өзгөрбөй жатсак, анан кантип биздин мамлекетибиз өзгөрүлөт? Кантип биздин шаарыбыз таза болот? Ошол адам өзгөрүлсө, анан коом өзгөрүлөт да. Өзүм негизи ыйлакмын да. Бирдеме болсо көзүмөн жаш чыгып кетет да. Азыр дагы жашы карманып турам да. Ошон үчүн турмуштун маанисин ойлоно баштадым. Ассаламу алейкум, ардактуу менин сүйүктүү YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Кайрадан эле биз сиздер менен Ойлон ойгон программасында кездешип жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү программабыздын коногу жана мейманы Кыргыздын эң бир чыган уулу Маныбаев Кайрбек мырза менен бүгүн маектешмекчибиз. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, келе жаткан баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен деп бүгүн алгач эле Кайрбек менен учурашайын. Салам алейкум. Алейкум. Амансызбы? Аманбыз, Кудайга шүгүр. Жакшы. Алгачкы эле сизге суроом болсун. Мына биринчиден жаңы жылыңыз менен дейин, келе жаткан ар бирибиз жаңы жылды күтүп жатабыз. Ар бир инсан бул жашоодо ар бир жыл жаңырган сайын алдына жаңы максат, жаңы пландарды коюп, анан келечекке бир умтулуп максат кылат эмеспи? Анан сөзсүз түрдө ошо жашоосунда бир өзгөрүүнү каалайт да. Анан сиз менен маектешүүдө ошол бир өзгөрүү туурасында маектешели дедим. Анан деги эле сиздин жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Эми өзгөрүү сырткы кебете өзгөрсө болот, операция кылып алсак, пластический же болсо стиль, модаңды өзгөртүп алсаң болот. Анан сыртка ички өзгөрүүлөр болот да. Мен ойлойм, сырткы караганда ички маанилүү. Менде албетте ички өзгөрүүлөр болду. Бирок сырткы өзгөрүүлүү аз болду дейм да мен. Албетте жаңы жыл сайын көп инсандар жаңы бир максаттарды коёт, өзгөрүүнү каалайт. Көпчүлүгү менимче жаңы жылдан баштап мен аракты таштайм, же тамекини таштайм, же болсо ичсе, ичпесе, чекпесе дагы мен спорт менен машыга баштайм. Тренажерный залга барам, же болбосо эртең менен чуркайм деп да чечимдер чыгарышат. Эми бул чечимдер адатта бир ай, 2 айга жетет да. Анан кийин ошо баягы кыргызда айткандай уйга жүгөн салабы, көнгөн адат калабы дегендей эле баягы тас кейпине түшүп калат да. Анан өзгөрүлүү үчүн мен ойлойм бир өзгөрүүгө күч керек да. Көпчүлүк адам өзгөрүүнү каалайт. Кээ бирөөлөр эле, мага ушу жашоо жагат, мен ушу комфорттон чыккым келген жок. Кээ бирөөлөр баягы бомж болуп кеткендер, алар деле өзгөрүүнү каалабай эле, мага ушу жашоо жагат, эч кимден мындай көз карандысызмын деп деле жашап жүрө бериши мүмкүн да. Өзгөрүлүү бул адамдын жашоосунда маанилүү жана чоң чечим дейм да. Анан бир жогору жактан күч болуп, чоң бир мотивация болуп, ошо өзгөрүлгөнгө энергия болбосо, адам өзгөрүлө албайт да. Жан дүйнө туурасында сөз кылып калбадыкпы, анан өзүңүз жогоруда айттыңыз. Бул жан дүйнөнүн өзгөрүлүшү маанилүү депчи. Анан сиздин жан дүйнөңүздүн өзгөрүлүшүнө сөзсүз түрдө бир инсан же бирөө таасир эткен болуш керек да. Анан ким таасир этти, эмне себеп болду деген суроо берейин да. Мен деле эл катары эле кадимкидей эле айылда чоңоюп, анан анда
87-жылы Фрунзе болчу да. Бияка келип, анан айылда классташтар менен ойноп күлүп, баягы биздин убакта отуруштар деп коет, отуруштарга барып, дискотекаларга барып. Анан бул шаарга келгенде шаарда да дискотека, классташтар. Анан ошо 90-жылдын башында баягы могу набережный тияк бияк жакта баягы сары бочка деп пиво сатчу. Ошо 3 литр банкалардан алып, пиво ичип, дискотекаларга барып, ошентип ойноп күлүп эле жүрчүмүн да. Анан бир убакта ушундай мага мындай бакыт деген эмне деген сөз суроо келди да. Анан ойлосом, бакыт бул дискотекада эмес, кыздар менен ойноп күлгөндө эмес, классташтар менен көңүл ачып жүргөндө эмес. Акчаң жетиштүү болсо дагы акча деле бакыт бербейт экен да. Анда менде бир жүрөгүмдө бир боштук болгондо бар, аны толтура албайсың. Эчтеке менен муну ичимдик мененби, тамеки мененби, кыздарбы, дискотека, музыкабы чыкса бул толбойт да, бир боштук нерсе бар. Анан ошондо мен так анык түшүндүм да, бакыт деген бул материалдык нерсе да эмес экен. Башка бир нерсе бар го деп ойлодум да. Андан ары дагы ойлодум, жашоонун мааниси эмнеде анда? Эмнеге жашап жүрөбүз? Ушентип эле ичип жеп эле ойноп күлүп эле анан кийин бир күн өлөсүңбү? Анан муну деле көп деле мындай жыргалчылыгы деле бакытты деле сезбейт экенсиң. Эми ичип алып эле кичине там бир нече саат баягы жыргап, тамашалап, каткырып, күлүп тиги болбосо, арагың тарагында эле кайра эле баягы болуп калат да. Ошон үчүн турмуштун маанисин ойлоно баштадым. Андан сырткары ойлодум да, баягы негизи Кудай барбы же жокпу? Кудай бар болсо кандай? Негизи бизде мектептен маймылдан жаралдыңар деген ишенчүбөсүн да делечи. Маймылдан атем. Ким мен атаба маймыл деп мактанат. Эми көп суроолор бар, куйрук каякта деген сыяктуучу. Анан эми көп суроолор бар да. Ага мен ишенчүбөсүн, бирок жараткан бир Кудай бар деп ишенчүмүн. Ошол Кудайга мен 7 жашында сыйынгам да. Анда биз Кочкордо жашайбыз, бирок апам 75-жылы эң кичүү карындашым төрөрдө Кочкордо айтышты, биз төрөтө албайбыз, өлүп каласың. Сен шаарга бар деп. Анан шаарга келип, ушу жакта бир нече жума жок болду да. Анан өзүм сагынып кусап алып жүргөм. Анан айылда чоң апам бар да, анан кошуна кемпирлер келет да. Анан сүйлөшүп отуруп эле, чай ичип отурушуп, мен ички бөлмөдө болчумун. Анан бир эле чоң апа: "Ай, Упу, тиги Маримкүл кандай? Ай, ал качан келет?" деп эле шаңкылдап сураса, мен чоң апам: "Ай, деп эле сүйлөдү да. Ошондо бирдеме сездим жүрөгүмдөчү. Анан кечке чейин күттүм. Кеч кирип, жылдыздар быжырайт, асман таптаза, ай. Анан сарайдын артына барып алып, Кудай, апамды сагындым, апамды алып келе көр деп дагы бир 2-3 сөз менен Кудайга жалынып, ошондо көзүмөн өзүм негизи ыйлакмын да. Бирдеме болсо көзүмөн жаш чыгып кетет да. Азыр дагы жашы карманып турам да. Эстегендечи, көбүнчө айтканда мындай. Ошол сезимдерди эстегенде бир ошол ролго кирип кетсем, сөзсүз жаштар чыгат да. Азыр эми карманып калганыма өзүм да ыраазы болуп атам, азыр ыйлап ийбейин депчи. Сыйындым. Омин деле деген жокмун, омин деш керек деле билген жокмун. Чоң апам жатарда ошо: "О, Кудай, түндөн түгөл чыгар. Ден соолук бер, бакыт бер" деп ошентип сиңип жаткыладычы, ошентип коюп жатчыбыз. Ошондо мен биринчи жолу Кудайга кайрылуум болду да. Анан кийин ошончо унутуп калдым. Апам бир нече жумадан келди, аман эсен жакшы. Анан кийин баш оорубаган кишинин Кудай менен иши жок дегенде ошо бүттү да, маселе чечилди, Кудайды унуттуң. Кадимки жашоо менен жүрөсүң. Анан ушу шаарга келгенден кийин кайра ойлондум да. Кудай кандай болду экен деп. Анан менин жашоомо ошо Кудай чоң таасирин берди да. Ошо өзгөрүп, мурун деген мен ичип жегип,
чеккенде тамеки чекчү эмесмин, бирок тиги балдар менен ойноп антамда жанакы көлдөн ручник деп коет, кичине чөп ошондой чегип көргөм да. Ал анан сөгүнбөй деген оору болчу. Уже азыр болсо биякта кыздардын көзүнчө балдар сөгүнө берет, кыздар да сөгүнө берет да азыр. Байкасамчы көчөдө. А биздин убактан кыздардын жанында кичине сөгүнүү сөз чыгып кетчү, онда уялып калчубуз да. А кээде мен көрүп калды, кыздардын астына сөгүнүп алып уялып жүрчүмүн, кантип кутулам депчи. Анан ошо Кудай менен жолуккандан кийин ошо бүт арак ичкенге такыр каалоо жок да. Такыр каалоо. Ичейин, мен азыр минтпейм да. Ичким келип атат да, 100 граммды ичишим керек эле. Бирок амай Кудай карап турат. Ичпей эле коеюн деген жок да, просто каалоо жок. Сөгүнгөн таптакыр эле калды. Анан Кудайга негизи баары эле ишенет. Атеист, коммунистмин деген менен корккондо, башына кыйынчылык түшкөндө Кудай деп эле жакасын карып келмесе ордуна келип калат да. Кудайга ал эмес, шайтан деле Кудайга ишенет. Бирок Кудайга жаккан иштерди кылбайт да шайтан. Анан адамдарда азыр Кудай деген менен баары эле Кудайга жаккан ишти кылбайт да. Ошон үчүн Кудайга накта жолуккан адам бул өзгөрөт да, Кудайдан коркуп, бул иш Кудайга жакпайт деген бир күч келет да. Ошол күч менче адамдарга керек да, жогорудан күч керек. Адам өзүнүн аракетин кыла бербейчи. Жогоруда ошол ишеним туурасында дагы айтып өттүңүз да. Анан бизди көрүп аткан менин айрым көрөрмандарым түшүнбөй калышы мүмкүн. Булар эмне жөнүндө сүйлөшүп атат, эмне деген ишеним депчи. Сөзсүз түрдө ар бир инсандын өзүнүн ишенгени, өзүнүн тандоосу бар. Биз аны эч кимге таңуулабайбыз. Бирок негизи ишеним жаатына келгенде ошол Кудай деп да айтып калдыңыз, Анан жогоруда ошо ата энеңиз жөнүндө айттыңыз, алардын чоң апаңыз жөнүндө айтып эскерип бир аз жашыкмын деп да айтып кеттиңиз. Негизи эле сиздердин убакытта ошол советтер доорунда тарбияланган инсандарды мен өзүмдүн жеке баамымда азыр бизге окшогон жаштар мындай, алар сиздердин доордо алган тарбияны биз көргөн жокпуз да, чынын айтканда. Анан сиздерде бир башкача бир тарбия менен тарбиялашкан да, мисалы биздин аталарыбыз, апаларыбыз. Анан ошо жараткан туурасында сөз кылгандыктан менде бир ой жаралып атат да. Ал деги эле жараткан деген ким өзү? Ал Кудай жөнүндө сөз кылса, ал Кудай деген ким өзү? Ал кандай Кудай? Ошо Кудай кантип сиздин жан дүйнөңүздү ушундай бир өзгөрүлүү нукка бурду? Жөн эле адам жогоруда сиз айткандай тамеки, ичкилик ичүүнү деле жөн эле өзүнүн эрки менен таштай албайт болуш керек да. Бул үчүн да бир кандайдыр бир күч, анан эрк керек болуш керек. Анан ошо Кудай туурасында кеп салсаңыз да, ал ким, кандай Кудай, эмне болгон Кудай деген менде суроо жаралып атат да. Эми мен түшүнүгүм боюнча Кудай деген бирөө эле да. Мына күн бирөө, асман бирөө, ай бирөө. Анан Кудай дагы бирөө да. Эми бирөөлөр Кудай дейт, Теңир дейт, бирөөлөр Аллах дейт, бирөө Алла Таалам дейт, бирөө жаратканым дейт. Орустар Бог дейт экен. Англис тилинде God дейт. Менчи немисче God дейт да. Эми мындайча айткан Кудай деген бул биздин жаратуучубуз. Жаратуучубуз деп ойлойм да. Бүт ааламдын эгедери бул жалгыз эле Кудай деп ойлойм да. Анан өзгөрүлүүгө Кудай себеп болот деген себеби дагы бирөө мындай да. Бирөөлөр баягы мечитке барышат. Аяктан барып кичине өзгөрүлүп, же болбосо баягы толук өзгөрүлөйүн деп дааватка там 30 күнгө 40 күнгө чыгып кетишет. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр деле аларга дагы келет да. Анан ошол өзгөрүлүү канчага жетип атат, канча айга жетип атат, же канча жылга жетип атат мен айта албайм да. Жекече менин өзгөрүлүүмө мына январь келатат. Январдын башында 30 жыл болот да. Кудай мени өзгөрткөндөчү. Анан мен Кудайга кыргызча эле сыйынам. Кудайдын сөзү бар, Тора, Забур, Инжил. Аны окуйм. Анан кийин
мен Иса пайгамбарга же болбосо Иса Машаякка ишенем. Анан көпчүлүгү аны Иса бул Иисус Христос орубуз дейт да. Мен айтам ай, Иса деген Россияда төрөлбөсө, же болбосо Россияга буту басып келбесе, орусча бир сүйлөбөсө, анан каяктагы орус болот ал? А мындай чындап айтканда, могу цивилизация, могу свет деген, техника деген, мылтык деген, машина, трактор деген баары орустарга биринчи жетип анан бизге келип атпайбы? Азыр деле дары-дармекпи, техника бирдеменин баары эле биринчи орустарга жетет. Анан кийин бизге жетип атпайбы? Ошол сыяктуу эле бул Тора, Забур, Инжил биринчи орустарга жетип, анан кийин орустар аны грек тилинен, еврей тилинен орус тилине которушкан да. Биринчи которма 1876 жыл. 1876 жеткен. А бизге мына мо Советтер Союзу кулагандан кийин жетип атпайбы? Анан жападан жалгыз Кудай бизди өзгөрткөнгө мындай кудурети жетет да. Анан бул бир эле адамды эмес, жеке коомду дагы өзгөртө алат да. Көпчүлүгү эле азыр наалый беришет. Ой, Кыргызстан качан өзгөрүлөт? Качан биз оңолобуз? Деп эле анан кийин биздин чоңдорду сөгүп эле, ошолор мындай кылып атат, жеп атат, анан ичип атат деп эле баягы чоңдорду сөгүп калмай адат бар да. Баягы күнөөнү өзүңдөн издебей, өзгөдөн издеген учур болот, а? Анда биз ошол коомду өзгөртүш үчүн алгач өзүң өзгөрсөң, анан коом өзгөрөт дегенди айткыңыз келип атат окшойт. Ооба, мен айтып атам да, мисалы үчүн биздин чоңдорду эле сөгүп эле кандай кылбайчы, мо жөнөкөй карапайым адамдарды карасаң, мамлекетте иштегендер кандай бир жол менен бар бирдеме урдайт, пара алып, кытып калып, ошондой да. А үйдө жашагандар эми азыр мисалы үчүн свет. Илгертеден баштап эле свет турдамай, счетчикти артка жылдырмай, газды тиягынан кошуп алмай, бул деле баягы ууручулук да. Мисалы үчүн азыр деген мо пластик бутылкалар, анан жана салафановый мешочектер эс алган жерлерде жайнайт да. Жайнайт. Аны эми ким тазалаш керек? Эми кайра биз деле өзүбүздүн тилектештер менен мурун жыл сайын субботник кылчубуз. Бул эшик тегеректи, анан могу центрдан көчөлөрдү тазалачубуз да. Анан ошондо биз менен менден улуу бир ата бар болчу. Ал айтат: "Ай Кайрыбек, бекер эле тазалап атасың" дейт. "Эртең эле кайра мояктын баары булганат" дейт да. А карасаң чын эле ошондой да. Кайра эле кир. Эмнеге? Анткени адам өзгөрүлгөн жок. Эми эгерде биз өзгөрсөк, кой мен ушу бөтөлкөмдү Кока-Колам ичтимби, Фантамды ичтимби, муну жедимби, гамбургерлерин жеп туруп бүт кагаз-багаздары менен ташташат да. Ал эмес могу жакка көчөгө да таштап кеткендер болот. Анан эгерде өзүбүз адамдар өзгөрбөй жатсак, анан кантип биздин мамлекетибиз өзгөрүлөт? Кантип биздин шаарыбыз таза болот? Эгерде мен өзүм салым кошпосом, сен кошпосоң, башка кошпосо, эми анда кантип өзгөрүлөбүз? Ошол адам өзгөрүлсө, анан коом өзгөрүлөт да. Адам өзгөрүш керек. Анан биз өзгөрүлсөк, мамлекетте иштегендер өзгөрүлсө, пара албай калса, жебей калса, асфальтты туура сапатта коюшса, жолдорубуз баягы салынган боюнча белгилүү бир жылдар зыңкыйып туруп берсе, мусор таштабай калсак, шаарыбыз таза болсо, жакшы эле өзгөрүү болот да. Бирок ошо өзгөрүүгө мен ойлойм, бул Кудайдан күч, анан кийин мени өзгөрткөн бул Иса Машаяк да. Күч берген. Ошол анын жашоосу, анын ага карап үлгү алып, анын айткан сөздөрү, кылган иштери, бул ар бир адам ошого умтулса болот да. Эгерде ар бир адам эле
жок деген Исадай болсо анда коом да өзгөрүү болмок да. Мен ойлойм ошо биздин коомубуз өзгөрүлүү ар бир адамдан башталат. Анан мисалы үчүн Кудайга баары эле ишенем дейт. Алхамдулла дейт. Бирөөлөр Кудай дейт, бирөөлөр мынтип чокунат. Мен чокунбайм да. Кээ бир ойлошу мүмкүн Исага ишенсе эле чокунат депчи. Мисалы үчүн мейли орус баягы чиркөөгө кирип чыгабы, эми мусулмандар мечитке кирип чыгабы, машаякчылар дагы өз жыйынына, сыйынына кирип чыгабы. Ошо киргенде кандай элең, чыкканда кандай болуп калдың? Ошол маанилүү да. А көпчүлүгү эмне? Кирди дагы баягы белгилүү бир эме салтты аткарды дини. Кайра чыкты, болду, эчтеке бул баягы. Мен айтып калам мынтип, кафеге кирип чыккандай эле. Же барып туалетке кирип чыктың, окшош эле адамсың да. Бул деген биякта Кудайдын катышуусу жок деп ойлойм да. Каяка болбосун, кайсы дин болбосун, мейли мусулман, ислам диниби, христиан диниби, Будда диниби, чыкса бул Кудай менен контакт болуп, анан кийин ошол өзгөрүүгө алып келиш керек да. Бирок көбүн карасаң баягы жөн эле кафеге кирип чыккандай эле эч кандай өзгөрүү жок да. Ошол өкүндүрөт да. Мен ойлойм баягы Кудайдан корккон киши, Кудайга ишенген киши могул Кудайга жакпайт. Мен могул таштандыны бияка таштабайм. Мен муну менен урушпайм. Муну сөкпөйм, же муну чаппайм, муну урдабайм. Анткени бул Кудайга жакпайт деген бир түшүнүк болуш керек да. Анан ошо түшүнүккө адам өзү эле Кудайга кайрылыш керек. О Кудай, сен барсыңбы, жоксуңбу, кандай Кудайсың? Мен өзүм мындай суройм да, Кудай, мен кыргыз кылып жаратсаң, анан мен эмнеге арабча сыйынышым керек? Же сен кыргызча түшүнбөйсүңбү, Кудай? Орустар орусча сыйынат экен, арабтар арабча сыйынат экен, немистер немисче сыйынат, француздар французча сыйынат. Анан мен кыргыз болуп эле эмнеге арабча сыйынышым керек? Деп ушундай менде суроо болчу да. А мен түшүндүм, Кудай баардык тилди түшүнөт. Өз эне тилиңди эле, өз баягы айтчу сөзүңдү айтып, сырыңды айтыппы, же каалооңду айтыппы, Кудайга кайрылсаң, ал угат, анан жана туура жолду көрсөтөт да. Бул эми убактылуу өмүрдө. Биздин тиги ата-бабалар, чоң апалар айтчу да, бул жалган дүйнө деп, жалган дүйнө. Чын дүйнө тиякта деп. Анан ушу чын дүйнөгө канткенде барабыз, ошол жака кантип жол каякта? Ошону сурар керек. Анан бул бир эң маанилүүсү. Анан экинчиси эми ушул жалган дүйнөдө болсо дагы мындай татыктуу жашап кетелик. Бирөөгө зыян эмес, пайда алып келелик. Мамлекетибизге койду кичине болсо дагы биз салым кошуп коелук. Ушу жаңы жылда бир дагы жаңы бир өзгөрүүлөр болсо экен деп тилейбиз. Ошо тилектерге эгер чын жүрөктөн тилесек, Кудай тилегибизди кабыл кылат деп ойлойм да. Эми биздин өлкөбүз деле оңолор эми, ушинтип эле жүрө беребизби? Кудай жардам берет деп ойлойм мен. Кыргызда бир жакшы сөз бар, жаштын тилегин берет деп коет. Анан ошол учурда бир сөзүңүз мага абдан жакты да. Бала чагымда бир түндө эшикке чыгып алып, асманды карап алып, жылдыздарды карап сыйынгам дедиңиз да. Бул сыйынуу деген сөздүн мааниси менимче кыргызча баягы тилек тилөө болуш керек да. Ошо жаштайыңыздан тилек тиледиңиз да. Сиз ошо бала чагыңыздан бир өзгөрүүнү каалаган экенсиз. Бүгүнкү күндө ошо жашооңузда өзгөрүү болуп, мына минтип отуруп, бизге окшогон менин көрөрмандарга, жаштарга мындай насаат айтып атасыз да. Анан ушул тилегиңизге бүгүнкү күндө чындап эле жеттим деп ойлойсузбу, кандай дейсиз? Ооба, мен тилегиме жеттим. Мен өзүм жашоомо чын абдан ыраазымын да Кудайгачы. Анан кээ бирлери сурап калат, кайра шанс болсо кандай жашайт элеңиз депчи. Мен айттым, кайра так ушундай жашамак элем. Мен жашоомдо өкүнө турган эчтекем жок да, чын. Кудайга мен ыраазымын.
ошо жолго салган үчүн рахмат айтам. Анан баягы кээ бирөөлөр айтат, бул дин сатып кеткен турбайбы деп айтышы мүмкүн да. Эми динди кимге сатмак элек? Эми биз орус болуп кеткен жокпуз да. Биз орус болбой кадимкидей эле кыргыз болуп кайтып кеткенде эле, бул эми калпактагы бир белгем, калпакты кийсе, орус калпакты кийсе, орус калпакты кийип алса эле кыргыз болуп калбайт да, туурабы? Бирок мен эми чачым кара, көзүм кара, өзүм кыргыз, ата бабам кыргыз, кыргыз боюнча эле жүрөм. Баягы эле Кудайга ишенип атам. Ошо Кудайга ыраазы болуп, негизи дейли эле өкүнбөйм да. Тескерисинче ыраазы болом Кудайга, рахмат. Негизи ушундай бактылуу жашоодо бул. Үй бүлөдө тынчтык, балдарың ойдогудай, досторуң сонун. Негизи жыргал жашоо да. Муну көбү түшүнбөйт. Анан эң маанилүүсү ошо өзгөрүүгө күч берген Кудай болуп атпайбы? Айт жана башында айткам, мына 30 жыл мындай туруктуулук менен өзгөрүү да. Бул дагы бул менче оңой эмес да. Ушунун баары Кудай берген, Кудай тилекти уктоо, Кудай өз жардамын, ырайымын, кыргызча шыпаасын берип атат дегендей да. Абдан жакшы, Кайрыбек байке. Демек өкүнбөйт экенсиз бул жашоодо. Тилектериңиз орундалыптыр. Орундалып дагы жатат. Мен ойлобогон жашоомдо ойлобогон көп нерселер болду да. Эми анын айтсам мен мактангандай болуп калам да. Бирок мындай материалдык жактан мен мактана албайм да. Бирок руханий жактан тынчтык менен, бакыт менен, кубаныч менен бөлүшө алам да, ашып. Бирок эми материалдык жакта дегенде мен негизи эчтеке муктаж эмесмин. Керектүүнүн баары бар. Кудайга шүгүр. Ушундай да. Эң негизгиси, мен чоң анем айтып калчу эле биз бала чагымда. Кийимиңер бүтүн, курсагыңар ток болсо болду, ошого шүгүрчүлүк келтиргиле деп. Кийим бүтүн, курсак ток. Кудайга шүгүр. 6 сан аман. 6 сан аман. Жакшы, Кайрыбек байке. Ушинтип жан дүйнөңүздө эң негизгиси өзгөрүлүү болуптур. Өзүңүз айткандай. Анан ошону башкаларга каалайт элем да. Ошо өзгөрүлүүнү Кудайдан табыш керек. Өзгөрүлүүнү Кудай гана берет. Ошо көрүүчүлөрүңөргө да каалайм да. Өзгөрүлүү келип, өзүбүз өзгөрүлүп, ошо өлкөбүз өзгөрүп кетсе экен. Айткан баардык тилегиңиз кабыл болсун. Чоң рахмат, атайын убактыңызды арнап, менин сунушумду четке какпай биздин программага катышып бергениңиз үчүн. Рахмат, Улат. Мен дагы чакырып калганыңа, сөзгө тарткан үчүн мен дагы ыраазымын. Рахмат. Жогоруда өзүңүз айтып калдыңыз, мындай жан дүйнөмдө көп нерсе бар бөлүшө турчу депчи. Мен ишенем, келерки алдыдагы жаңы жылда дагы, жаңы жылдын алдында дагы бир маек курабыз деген ойдомун. Макул. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Чоң рахмат анда эмесе сизге. Кудай буйрса, иншалла деп койгондой да. Бул арабча деле ошо Кудай буйрса, Кудайдын эрки болсо деген сөз да. Абдан жакшы. Кайрыбек байке, рахмат. Ачыктык ушундай жүрөгүңүз үчүн жана кең пейилдик, ушундай меймандостугуңуз үчүн рахмат айтам. Анан чындап эле өлкөнү, мамлекетти өзгөртүш үчүн ар бир инсан өзү биринчиден өзгөрүлүүгө умтулуш керек экен. Ошондо анан биздин коом өзгөрүлөт экен. Ошондуктан урматтуу менин көрөрмандарым, Ойлон жана ойгон программасында сөз түрдө бул жашоодо, кыска өмүрдө татыктуу жашап жана ойлонуп, ойгонуп иш кылалы деген тилек менен бүгүнкү менин көрсөтүүмдү жыйынтыктап жатып, баардыгыңыздардын жашооңуздарда ар дайым ийгиликтер болсун деген тилекти айтуу менен сиздер менен коштошмокчумун. Сак саламатта болуңуздар.